Баткен облусунун Лейлек районунда белгилүү акын Курбаналы Сабыровдун жаркын элесине арналган Өрүксар поэзиясына 35 жыл аттуу эл аралык поэзия фестивалю өттү. Иш-чара Лейлек райондук маданият үйүндө уюштурулуп, акындын өмүрү жана чыгармачылыгын чагылдырган сахналык көрүнүштөр даректүү тасма менен башталды. Фестивалга Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана адабият сүйүүчүлөр катышты. Бул жылы фестиваль эл аралык деңгээлде уюштурулуп, кошуна мамлекеттерден келген акын жазуучулар да катышты. Иш-чарада акындын чыгармалары окулуп, обондуу ырлар жаңырды. Фестиваль 2 күн бою акындардын жана поэзия сүйүүчүлөрдүн башын бириктирип, тектүү тарыхы бир кошуна элдердин ынтымагын бекемдеген жана адабияттын даңазалаган саамалык болду. Жылдылдап көз яппай, жүздери көркүн ачкан.